Дүйнөлүк банк Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикасы туруктуу өсөт деп прогноздоду. Айрыкча Өзбекстан менен Тажикстандын позициялары бекем. Бирок сан жүзүндөгү өсүүлөр реалдуу турмуштун жакшырышынан кабар береби? Тегиле ички дүң продукт деген эмне жана анын өсүшү калктын жашоосуна кандай таасир этет? Айтмакчы, Дүйнөлүк банк Өзбекстанда байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым соңку жылда эле 5 эсе өскөнүн айтууда. Кыргызстандын улуттук статистика комитети маалыматы боюнча Кыргызстандын калкын 3/1 жакырчылыктын чегинде жашайт. Социалдык ажырым дүйнө жүзү боюнча күч алууда. Ошол эле улуттук стат комитет 2022-жылы изилдөө жүргүзүп, анда байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым өсүп жатканын аныктаган. Социалдык теңсиздик алды менен ресурстардын акыйкатсыз бөлүштүрүлүшүнүн кесепети жана ал адатта авторитардык режимдерде көбүрөөк катталат. Ал эми чакан жана орто бизнес өнүккөн коомдо социалдык ажырым аз болуп, ресурстар акыйкат бөлүштүрүлөт. 90-жылдары дүйнө жүзүндө көп өлкө демократияга бурулуп, анан мурдакыдай социалисттик экономикадан баш тартып, рынок экономикасын курабыз, капитализмге, таза капитализмге жол ачабыз дегени менен кээ бир өлкөлөр ошол таза капитализм кура албай. Капитал командасы алдыда ушул темаларга сереп салат. Биз менен болуңуз. 2024-жылы Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында ички дүң продукциясынын өсүшү боюнча Тажикстан жана Өзбекстан лидер болушат. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын жаңы жарык көргөн отчетунда айтылат. Экономиканын өсүүсү боюнча андан кийинки орунда Кыргызстан жана Казакстан. Бирок баарынан кызыгы Азиядагы экономикалык өсүштүн негизги өбөлгөлөрү деп жеке керектөө жана айлык акылардын өсүшү, инфляциянын басамдашы белгиленген. Албетте, Дүйнөлүк банк сыяктуу эл аралык уюмдар реалдуу картинага эмес, көп учурда өкмөттөрдүн расмий отчетторуна таянышат. Чынында болсо, инфляция Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда тездик менен өсүүдө. Айтмакчы, Азия өнүктүрүү банкы дагы Кыргызстандын экономикасы быйыл 5% тегеринде өсөт деп прогноз берип, бирок инфляциялык коркунуч чоң экенин айтууда. Экономикалык өнүгүүнүн басаңдоо тобокелдигине келсек, мүмкүн болуучу кыска мөөнөттүү коркунучтар албетте ишке ашышы мүмкүн. Мисалы, дүйнөлүк экономикалык жана каржылык шарттардын начарлашы же коңшу чоң өлкөлөрдө өсүштүн басаңдашы. Ошондой эле азык-түлүккө жана энергетикага дүйнөлүк баалардын дагы өсүүсү. Анан албетте кээ бир өлкөлөрдө, өзгөчө өнүккөн өлкөлөрдө финансылык абалды эске алганда инфляциялык басым ар дайым пайда болушу мүмкүн. Акыркы 3 жылда Кыргызстанда негизги товарлардын жана кызматтардын баасы олуттуу кымбаттады. Расмий маалыматтарга ылайык 2021-жылы инфляциянын деңгээли 11,9%, 2022-жылы 14,5%, ал эми 2023-жылы 12,7% түзгөн. Бирок чынында абал алда канча татаал. Кыргызстандын ар бир жашоочусу керектеген негизги товарларды мисалга келтирсек, баалар канчалык кымбаттаганын даана көрө алабыз. Сүт пастерленген 2021-жылы анын баасы литрине 52 сомду, ал эми 2024-жылы 70 сомду түзгөн. Жумуртка 3 жылдын ичинде 105 сомдон 130 сомго чейин өстү. Нан баасы 25 сомдон 35 сомго көтөрүлдү. Картошка 2021-жылы килограммы 30 сом болсо, азыр 40 сомдон сатылууда. Уй эти килограммы 483 сомдон 690 сомго кымбаттады. Un килограммы 51 сомдон 75 сомго чейин. Шекер килограммы 71 сомдон 80 сомго чейин кымбаттады. Күрүч анын баасы 2 эсе кымбаттады. Килограммы 82 сомдон 170 сомго чейин. Азык-түлүк баасы 2021-жылдан 2024-жылга чейин болжол менен 43,5%га өскөн. Кыймылсыз мүлктүн баасы болуп көрбөгөндө өсүп, рекорддук чекке жетти десе болот. Бишкек шаарында 1 чарчы метр турак жайдын орточо баасы 2020-жылы $600 тегеринде болсо, 2023-жылы $900 ашып, баа бери дегенде 50%га өстү. Батирлер баасы дагы 30-40%га кымбаттаган. Ошондой эле турмуш тиричилик техникасы жана электроника баасы да айтарлык өскөн. Мисалы, муздаткычтардын жана жуучу машиналардын баасы 35-45%га,
Ноутбуктар жана смартфондордун баасы 45-55%га өскөн. Жалпысынан алганда акыркы 3 жылда Кыргызстанда реалдуу инфляция расмий көрсөткүчтөрдөн бир кыйла жогору болууда. Адистердин айтымында инфляция реалдуу деңгээли 20%дан ашышы мүмкүн. Бул калктын сатып алуу жөндөмүн олуттуу түрдө төмөндөтүп, жашоо сапатын начарлатты. Айтылгандай, экономикалык өсүш көп учурда расмий сандарга негизделет. Ал эми сандардын өсүүсү реалдуу турмуштун жакшыруусунан кабар береби деген суроо бар. Деги эле экономикалык өсүш деген эмне? Кесиптешим Назгүл Мурат чечмелейт. Деги эле ички дүң продукт деген эмне жана анын өсүшү калктын жашоосуна кандай таасир этет? Алгач ички дүң продукт деген түшүнүктү чечмелесек. Ички дүң продукт бул өлкөдө белгилүү бир убакыттын ичинде, мисалы 1 жыл ичинде өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы наркы. ИДПны эсептөө оңой эмес, анткени өлкөдө өндүрүлгөн нерселердин баардыгын, товарларды да, кызмат көрсөтүүлөрдү дагы жалпылоо керек. Талаада өстүрүлгөн жүгөрү да, эстрада жылдызынын концерти дагы ИДПга кирет. Башкача айтканда, адамдар жашылча болобу же концертке билет болобу ар бир продукт үчүн төлөөгө даяр болгон акчанын суммасы. Айрым шартта мамлекеттик коротуулар активдүү болсо, ал дагы ИДПнын көрсөткүчүнө таасир этет. Мисалы, азыр Кыргызстанда салынып жаткан жаңы АУ болобу же улуттук коопсуздук кызматынын жаңы офистери болобу, алардын баасы дагы ИДПга кирет. Андыктан сандар ар дайым эле реалдуу өсүштү көрсөтө бербейт. Өткөн жылдын соңунда Кыргызстандын ички дүң өндүрүмү 1 триллион сомдон ашканын өкмөт жетишкендик катары көрсөттү. Алгач аны девальвациянын ченеми менен карап көрсөк. Девальвация бул улуттук акчанын кунунун түшүүсү. 2019 жылдын соңуна карата Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн көлөмү 590 миллиард сомду түзгөн. 2023 жылдын соңунда болсо 1,2 триллион сомдон ашты. Бир караганда 4 жыл ичинде ИДПнын көлөмү 2 эсе өскөн. Ал эми девальвациянын ченеми менен сынай турган болсок, картина башкачараак. Мисалы, 2019 жылдын соңунда $1 69 сомдун тегерегинде болгон. Демек, 2019 жылдын ИДПсын доллар менен санаганда 8,8 миллиард болгон. Ал эми 2023 жылдагы 1,2 триллион сомду азыркы курс менен санасак, 13 миллиард сомдон бир аз ашууда. Демек, 4 жылда ИДПнын валютадагы өсүүсү 35%га жакындаган. Тышкы соодада импорттун көлөмү 80%дан ашкан Кыргызстандын шартында бул көрсөткүчтөрдү доллар менен санаган туура болот. Анткени өлкө саткандан сатып алганы көп жана сырткы сатып алуулардын баары тең доллар менен өлчүрөт. Бирок доллар менен санаган күндө дагы бул жерде биз 35%дык реалдуу өсүш жөнүндө айта албайбыз. Ага таасир эткен бир канча фактор бар. Биринчиси, бул дүйнөлүк рынокто доллардын өзүнүн 2019 жылдан бери девальвация болуусу. Экинчиси, инфляция. Кыргызстандын шартында кош инфляция. Инфляция темасына алдыда кененирээк кайрылабыз. Азыр болсо мен ИДПга таасир эткен 3-чү фактор жөнүндө айткым келип турат. 2023 жылдын 23 ноябрында Жогорку кеңештин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандын ички дүң продукциясы 2023 жылы киши башына $1,900 түзгөнүн айтып, анын көрсөткүчү соңку 3 жыл ичинде $669 өскөнүн. Ал эми 2010 жана 20 жылдар аралыгында ал болгону $311 өскөнүн баса белгилеп, муну тарыхый өсүш деген эле. Байлар ого бетер байып, кедей андан бетер жакырланууда. Дүйнөлүк жүзү боюнча социалдык ажырым күч алып жатат. Эл аралык эмгек уюму 2024 жылы дүйнөдө айрыкча өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө жакырчылык күч алып, байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым чоңое берет деп прогноздоду. Дүйнөлүк банктын акыркы отчетуна карасак, коңшу Өзбекстанда байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым соңку жылда 5 эсе өскөн. Тактап айтканда 2022-23 жылдар аралыгында эң жакыр катмар түзгөн 10% элдин кирешеси 6%га өссө, эң бай катмар болгон 10% өзбекстандыктардын кирешеси 30%дан ашык өскөн. Буга чейин Өзбекстандын бийлиги жакырчылыктын деңгээли олуттуу кыскарганын баса белгилеп келген. Тактап айтканда 2015 жылы калктын 36% жакырчылыктын чегинде жашаса, 2022 жылы бул көрсөткүч 17%га чейин төмөндөгөн. Бирок калктын реалдуу кирешесиндеги теңсиздиктин өсүшү чын-чынында жакырчылыктын төмөндөшү 5,5%дан ашпайт дегенди түшүндүрөт. Улуттук статистикалык комитеттин соңку маалыматы боюнча кыргызстандыктардын 3/1 жакырчылыктын чегинде жашайт. Ошол эле Улуттук стат комитет 2022 жылы изилдөө жүргүзүп, анда байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым өсүп жатканын аныктаган. Мындан 2 жыл мурунку маалымат боюнча Кыргызстандын байлыгынын дээрлик жарымы 20% кыргызстандыктардын колунда топтолгон.
Айтылгандай, дүйнөдө социалдык ажырым күч алууда. Социалдык теңсиздик алды менен ресурстардын акыйкатсыз бөлүштүрүлүшүнүн кесепети жана ал адатта авторитардык режимдерде көбүрөөк катталат. Ал эми чакан жана орто бизнес өнүккөн коомдо социалдык ажырым аз болуп, ресурстар акыйкат бөлүштүрүлөт. Коомдо жеке сектор канча күчтүү болсо, экономикалык эркиндик, анын жыйынтыгында саясий эркиндиктер кеңейет. Тактап айтканда, чакан жана орто бизнес бул демократиянын түркөгү болгон ортоңку классты жаратат. 90-жылдары дүйнө жүзүндө көп өлкө демократияга бурулуп, анан мурдакыдай социалисттик экономикадан баш тартып, рынок экономикасын курабыз, капитализмге, таза капитализмге жол ачабыз дегени менен кээ бир өлкөлөр ошол таза капитализм кура албай, мындай жапай капитализмди куруп алышып, эркиндикти өздөрүнө пайдаланып, бирок башка элдин жолун тороп, алардын мүмкүнчүлүктөрүн бууп, ошолордун үстүнөн байыганга аракет кылган чөйрөлөр болду. Биздин тегерегибизде да алар бар. Эки көз караш бар. Башкалардын жолун тороп, алардын акысын мен топтоп алам, эртерээк маарага келип мен эле алып алам деген көз караш. Бирок ал кыска мөөнөткө ийгилик берет, узак мөөнөткө ал көп да көлөмдө бербейт, узак мөөнөттө туруктуу дагы бийлик дагы бербейт, байлык дагы бербейт. Экинчи көз караш бул баардыгына тең жол ачып берип, анан баардыгынын ийгилиги топтолгон жерде анда ар бирөөбүздүн күчтүүлөрүбүздүн да акылдууларыбыздын дагы бийликке ээ болгондорубуздун дагы топтогон мүмкүнчүлүктөрүбүз байлыкка болобу, бийликке болобу азайбайт, андан баары бир көбөйө берет деген көз караш. Экинчи көз караш сөзсүз түрдө утуп келатат. Биздин айлана чөйрөбүздөгү абдан оор өкүнүчтүү мисалдар көзүбүзгө урунуп атпайбы? Мына Түркмен башы эң биринчи болуп бай дагы, бийлиги дагы укмуш болуп көтөрүлүп чыкты эле. Көзү өтүп кетти дагы, андан кийинкилери таза көзгө көрүнбөй деле калды. Бала бакырасы каякта кыйналып кандай жашап атканын эч ким өз билбейбиз. Эстеликтердин баары түшүрүлүп атат. Мына кечээ эле дүркүрөп жүргөн баардыгы тең кыргыздардын канча балдары Нур-Султан деп аталган. Казыркы жаш өсүп келаткан муундардын арасында Нур-Султан деген ат эң көп аттардын бири. Анын атын алган Нурсултан Назарбаев өзү бүгүнкү күндө казыр аябай оор күндөрү өтүп атат болуш керек. Каримовдуку деле абдан оор мисал болду. Андан көрөк баягы эл менен бирге элге көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип, элдин тушоосун кесип берип, анан эл көтөрүлсө, эл менен бирге ошол бийликтин да баркын көрүп, жана топтолгон мүлктөр же экономикалык жетишкендиктер, ийгиликтер эч качан кем болбойт экен. Андыктан авторитардык режимдер адатта чакан жана орто бизнести муунтуп, экономиканын тармактарын монополдаштырууга кызыктар. Мындай системада вертикалдык бийлик орноп, мамлекеттик ишкана, мамлекеттик кызыкчылык деген түшүнүктөр күч алат. 2023 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстан экономикалык эркиндик индексинде 179 өлкөнүн ичинен 115-орунда болуп, экономикалык эркиндик чектелген мамлекеттердин арасында калды. Wall Street Journal түзгөн бул рейтингде коңшу Казакстан 71-орунда болуп, экономикалык эркиндик камсыздалган өлкөлөрдүн катарына кирет. Ал эми Каримов доорунда жабык экономика болуп келген Өзбекстандын көрсөткүчтөрү жакшырып, Кыргызстандан 6 баскычка жогору турат. Кыргыз Республикасынын рыноктук экономикага өтүүсү дагы деле уланууда. Реформалоо чараларын ишке ашырууга карабастан, бизнес чөйрөнү жалпы жакшыртуу жай жана бир калыпта эмес. Ачык рынокторду колдоо үчүн зарыл болгон саясат алсыз бойдон калууда. Ал эми коррупция мыйзамдын үстөмдүгүнө шек келтирет деп айтылат Wall Street Journal түзгөн экономикалык эркиндик рейтингинде. Чакан жана орто бизнес аткаргандагы бир маанилүү функция бул инфраструктуралык көйгөйлөрдү чечүү жана инновацияларды алып келүү. Кыргызстанда жеке сектор мамлекеттин буту жетпеген алыс аймактарга инфраструктура жаратып, инновацияларды алып келет. Биздин Талас областы шаарга жакыныраак болгон менен бирок трудодоступный регион эсептелет. Анткени 2 ашууга чыгат, кышкысын ашуулар жабылып калат. Бияк менен чектешкенде Казакстан менен өткөндө да кыйынчылык болуп калгандыктан биз ошо больнойлорду
шаарга жеткизе албай, кээде шаардан машина чакырсаң аларды оснащенный машина болбой, бияка келгенче баягы жаңасын такта албай кээ бир ооруларга кыйынчылыктар болгон күндөр болду. Анан ошолорду шаарга жиберсең дагы шаарга барганда баары эле тастыкталып, толук обследование өтүп калганга жөн бараба кетет экен. Бир орунда барса ошонун жанында кошумча туугандары барат, ал бирөөнүн үйүнө барып жашашат. Жашагандан кийин кайра расходдор болушат, кайра келишет, жок болсо бир гостиницага туруп келип турганга туура келип калат. Анан акыбап оор болсо ал оорунун ака жеткириши да кыйын болуп калат экен. Ошол себептен эч кандай тайнак чыкпагандан кийин ошо өзүндө бир пайда болуп, мурда да жеке клиникада иштеп жүргөндөн кийин бир ушундай бир жеке клиника ачып, жашынакай бир заманбап аппараттарды койсок деген бир ошо больницада иштеп жүргөн бир жашынакай бир ойлорум пайда болгон. Биз баягы аппарат алып келип, анан кайерге иштетебиз, кайсы зданияга коебуз деген ойлор пайда болуп калды. Анан ошол мезгилде министрлик тараптан, саламаттык сактоо министрлиги тараптан бир частный государственный партнерство деп коет. Ошондой бир партнерство менен аппаратураңар эгер ооруканада оборудование жок болсо, жеке менчик клиникалар ошо аппаратураларды койдуртуп, элге кызмат кылганга шарт болсун деген бир шарт түзүп бергенге мүмкүнчүлүк болгондон биздин оорукананын директору менен акылдашып, анан эски иштебеген рентген кабинет бар болчу. Ошо аппараттар бузулуп калганда ошонун баарын чыгартып, специально болгон аппараттардын ишин баарын жашынакай алып ремонттоп, анан ошол жерде арендага алдык 2016 жылы. Анан ошо арендага алып, анан кийин ал жерден иштеп, баштаганда кыйынчылыктар туудурду, анткени оорулар келет. Таласта ачылып калса, биздин диагноздардыкын коюп берген диагнозга кээ ишенбей, ошо чын эле ушундай диагнозбу же мындай жөн эле тартып коюштубу дегенде күмөн болушуп, кээбирleri кайра Бишкекке барышып, анан Бишкектен дагы көпчүлүк учурда биздин диагноздар тастыкталып, жактан далилденгенден кийин анан элдерде ишенич пайда болду. Врачтар операция кыларнасында бизге текшерилет. Текшергенден кийин кайра операциядан кийинки биздин диагноз туура чыкканына байланыштуу врачтарда ишеним пайда болду. Биздин иштегенибизге элдерде ишеним болуп, анан кийин элдердин багы бизге болгон бир кайрылуусу дагы азастан көбөйүп баштады да. Анан айтыш башында биз бир эле компьютерлук томография алып баштаганбыз. Анан кийин бир эле аппаратка дагы азыраак болбосун деп, анан кийин дагы кошумча УЗИ аппарат сатып алдык. Анткени Таласта мындай узкий специалисттер өтө аз келип атат да, мисалы невропатологдор, кардиологдор, лор врачтар, булар мындай аз кездеше турган специалисттер. Анан буларга талап көбүрөөк, бирок бизде эртеден кечке чейин отурса да көбүрөөк оорулар келип прием кылмак. Бирок тилекке каршы биздин көп адистерибиз мамлекеттик мекемелерде иштешет, биз ставкада 2,5 чейин. Анан 2,5-3 келишип, анан саат 4,5 чейин келип, 1 саат 2 саатка биз ооруларды запись кылып дайындап коебуз. Алар келет, больнойлорду келип көрүп, өздөрүнүн назначенияларын берип, кандай текшерүүлөр керек болсо ошолордун баарын жазып, аларга бир кандайдыр бир жардам көрсөтүп атат да. Келечекте дагы биз планлаштырып атабыз. Мына жаңы салынып аткан зданиябызда да место дайындап кеттик. Ошо Таласта да азыркы учурда компьютерлук РКТ, анан МРТ деп эки түрлүү аппарат болуп бөлүнөт. Бизде турган азыр аппарат РКТ айтат, рентген компьютерный томограф деп. Келечекте ошо МРТ деген магнитный резонансный томограф деп коет. Ошондой аппарат дагы Талас областынан жок. Анын дагы бир өзгөчөлүктөрү бар. Преимуществосы анткени ал мягкий ткандарды, мээнин структурасынын ичинде кан тамырларын кичине подробныйраак тартат да. Мен дагы ушундай бир частныйга кеткениmin бир себеби мамлекетке иштеп жүрүп өткөзүм, бирок мындай бир керектүү нерсени ачсак болот экен деп бир ойлор пайда болду. Чынында бирок медицинага карап келгенде мындай кандай десек, пайданы шыр бербей турган тармак экен да. Анткени биз өзүбүз баштан көрдүк. Биз башта 6 жыл только кредиттерди төлөп аттык. Мындай ачык айтканда ашык эчтеке тапкан жок, жалаң эле кредит төлөп аттык. Аны төлөп бүткөндөн азырында зданияны салдык. Кайра зданияга кредит төлөп атабыз. То есть биздин баягы элден келип чүжү көргөн тапкан пайдабыздын почти көп бөлүгүн эле биз кредитке төлөп атабыз да. Бирок бул дагы жеңилдик менен бир 5 жыл, 6 жылдан кийин кредиттерден төлөсөк кичине бир последствиясы жеңилдик болуп калат деп ойлойбуз. Бирок антейин десең кайра да бир оборудование керек экен. Анда рассрочка алсаң ушинтип эле баягы накопление болуп кетер экен. Бирок мындай на широкую ногу же бир чоң бир жумуш кылышка кичине отдача азыраак болот экен. Анткени күнүмдүк чөт, күнүмдүк алып барып банкка төлөйсүң, ал кредитке төгө бересиң, погашение кыла бересиң. Мындай үй бүлө бакканга эмеге жеткени жетип атат, бирок мындай бөлөк бирдек ачканга же бөлөк бир сопутствующий бизнес ачып бергенге мүмкүнчүлүк болбойт экен да. Анткени биздеги медицинага керектүү жакшы аппараттар негизи кымбат турат. Аны алыш үчүн жакшы бир шарт түзүш керек экен. Шарт
апы жакшы аппарат болбосо иштеп аткан врачка дагы кичине кыйынчылыктар туудурулат, иштеген бир нюанстар да пайда болуп калат. Ошон үчүн мындай бир плюс минустарын баарын караш керек. Бул Capital командасы даярдаган бизнес обзор болду. Дүйнөдө жана аймакта жүрүп экономикалык трендтерге биз менен көз салыңыз. Ишиңизге келек.